Донбасста согуш жүрүп жатат. Кырдаал жөн эле татаал эмес, курч деп билдирди Донецк элдик республикасы милициясынын өкүлү Эдуард Басурин. Видеонун ылдыйындагы бармакчаны басканды унутпаңыздар. Бул да болсо кыргыз ютуунун өнүгүүсүнө чоң жардам болот. Биз согушуп жатабыз, абал жөн эле татаал эмес, чындап эле оор, деди ал Словев түз эфиринде. Учурда өзүнө өзү жарыялаган Донецк жана Луганск элдик республикаларында абал курчуп жатат. Украинанын чыгышындагы конфликт дээрлик 8 жылдан бери токтобой келет. БУнун маалыматы боюнча, бул убакыт аралыгында 13 миңден ашуун адам курман болуп, 44 миң киши жаракат алган. Деэскалация маселеси Беларустун борборуна байланыш тобунун жолугушуусунда талкууланып жатат. Негиз катары Минск келишими алынган. Документте конституциялык реформа жасоо, ок атууну токтотуу жана чектеш аймактан аскердик оор техниканы артка кайтаруу каралган. Бул арада Украинанын бийлиги Донецк менен Луганск элдик республикаларынын чек арасына армиясынын көпчүлүк бөлүгүн топтоп ок чыгарып, тыюу салган техникаларды дагы колдонууда. Донбасстагы абалда киши менен НАТО курчутуп жатат. Алар Украинага курал-жарак жеткирип, аскер инструкторлорун алып келген. Москва аймакты куралга толтурууну токтотууга үндөп келет. Өзүн өзү жарыялаган Донецк элдик республикасынын бөлүктөрү макулдашууда уруксат берилген курал менен Украинанын аскер күчтөрүнө жооп иретинде ок атты. Бул тууралуу ДРдин элдик милициясынын төрагасынын айтканына таянып РИА Новости жазды. Маалыматта украиналык аскерлер буга чейин Дер аймагына карай 37 рет ок атканы. Анын 29-ында 122 мм артиллерия, 120 жана 82 мм минометтор пайдаланганы айтылат. Бул арада 329 снаряд жана мина чыгарылган. Мындан тышкары гранатометтор колдонулуп, жалпысынан 20 калктуу конуш жабыркаган. Түндүк-түштүк альтернативдүү жолунун Казарман Жалалабад тилкесинде кар көчкү алдында калды деген 4 адамды дагы деле издөө иштерине 53 куткаруучу тартылды. Бул тууралуу ÖKMдин маалымат кызматы кабарлады. Изделип жаткандар 24 жаштагы КА, 44 жаштагы СС, 43 жаштагы ХЯ жана 35 жаштагы ЛД аттуу Кытайдын China Road ишканасынын жумушчулары деп айтылат маалыматта. Издөө иштерин азыркы тапта өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Эдилбек Кулматов көзөмөлгө алып, ÖKMдин жалпы 53 киши тартылганы белгилүү болду. Жолдун 331-333 чакырымында кар көчкү тазаланып, издөө иштери уланары кошумчаланды. Эске салсак, жолдо иштегендер 14 февралдан бери дайынсыз болуп, алар балыкчы Казарман жолунун 334 чакырымында Көгарт участогунда бир жүктөгүч экскаватор Нива менен туннелден Казарманда карай жолду тазалап жаткан учурда көчкү жүргөн. Унаалардын ичинде айдоочулар гана болгону айтылган. Бишкектеги номер 47-түзөтүү абагында жазасын өтөп жаткан 60 жаштагы жаран каза болду. Маалыматты жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы тастыктады. Маалыматка ылайык окуя 18 февралда катталган. Өлүмдүн алдын ала себеби жүрөктүн иштебей калышы жана кандагы канттын жогорулашы деп билдиришти мекеменин басма сөз кызматынан. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык камакта кармоого тоскоол болуучу оорулардын тизмесине кирген айыккыс оор оорулардан жана кант диабетинен жапа чеккен соттолгондор мындан ары абакта калуудан бошотулушу мүмкүн. Депутат Алишер Козуев унаалардын катализаторлорун алып жаткандардын жоопкерчилигин кароого чакырды. Бул тууралуу ал бүгүн 21 февралда Жогорку Кеңештин тийиштүү комитет жыйынында билдирди. Ал унаалардан чыккан зыяндуу түтүндөрдөн улам аба булганып жатканын белгилеп, катализаторлорун алып жаткандардан жоопкерчилигин кароону сунуштады. Бир катар депутаттар Бишкек шаарынын ирригация системасын калыбына келтирүү керектигин айтып, көп кабаттуу үйлөрдү курууда экологиялык санитардык ченемдерди сактоо менен шамалдын багытында эске алуу керектигин кошумчалашты. Талкуунун соңунда тармактык комитет депутаттардын пикирлерин эске алуу менен аталган маселени кийинки отурумда да кароо чечимине келишти. Аламүдүн районунда турак үйдөн өрт чыкты. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Бүгүн 21 февралда Аламүдүн районуна караштуу Көкжар айылындагы Күмүшалиев көчөсүндө жайгашкан турак үйдөн өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түштү. Өрт саат 10:29 чектөөгө алынган. Саат 11:06 толук өчүрүлдү. Өрттүн себеби такталууда жана жабыркагандар жок. 2 кабаттуу турак үйдүн ички жасалгасы күйгөн, жалпы аянты 240 чарчы метрде түздү. Бишкектин Абай көчөсүндөгү көп кабаттуу үйдө жайгашкан Ошпирим телеканалынын кеңсесинде өрт чыкты. ÖKM басма сөз кызматы билдиргендей, саат 14:53 өрт өчүрүүгө Октябрь райондук номер 5 өрт куткаруу бөлүмүнөн бир бөлүм тартылган. Өрт саат 15:02-де чектөөгө алынып, саат 15:27-де толугу менен өчүрүлгөн.
Учурда өрттүн келип чыгуу себептери жана материалдык чыгымы такталууда. Кыргызстандын мектептеринде тамак аштын кымбатташына байланыштуу башталгыч класстын окуучуларына ысык тамак берилбей калды. Бул тууралуу бүгүн 21 февралда Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинде билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова билдирди. Анын айтымында бир окуучунун тамак ашына бюджеттен бөлүнгөн 7 сом аздык кылат. Андыктан аталган мекеме каржы министрлигинен бул сумманы 14 сомго, алыскы аймактардагы мектептерге 20 сомго чейин көтөрүүнү суранат. Азыр тамак ашка 10 сомдон бөлүнөт. Балдардын тамак ашына 7 жана 10 сомдон бөлүнөрү депутаттарды таң калтырды. Айгүл Айдарова аткаминерлердин арасында окуучулар үчүн даярдалган 7 сомдук тамак ашты жеген жокпу деп сурады. Жусупбекова билим берүү министрлигинин кызматкерлери 7 сомдук тамакты даамдап көрүп, даамдуу болгонун айтты. Бирок азыр бул каражат жетишсиз. Ошондуктан ысык тамактан баш тартып, балдарга булочка жана компот эле берүүгө туура келип жатат, деди министрдин орун басары. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги узак жолго чыкпай турууну эскертет. Бул тууралуу аталган министрликтин басма сөз кызматынан жарыялашты. Акташ Алабука Бишкек багытында каттаган айдоочуларга узак жолго чыкпай турууну эскертебиз. Аталган аймактарда кар көчкү түшүү коркунучу жогору болгондуктан жерлерде түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө деп жазылат маалыматта. Белгилей кетсек, Алабука Жаңы базар, Канышкыя жана Красный Горка Акташ унаа жолдоруна жергиликтүү бийлик тарабынан атайын буйрук чыгарып, жаралган кооптулук жоюлганга чейин кечкисин убактылуу чектөө киргизилген. Бүгүн 21 февралда Аламүдүн райондук сотунда президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Медет Садыркуловдун өлтүрүүгө шектелген Санжар Сапарбековдун соттук отуруму өтүүдө. Анда сиз өзүңүздү күнөөлүүмүн деп эсептейсизби деп суроо берген Кактус медиа сайтынын журналистине айыпталуучу Санжар Сапарбеков жооп берүүдөн баш тартты. Анын жактоочусу Сапарбеков буга чейин соттун суроолоруна жооп бергендигин билдирип, соттун уруксатысыз сот залында видео тартууга болбой турганын белгиледи. Медет Садыркулов 2007 жылдын 16 апрелинен 2009 жылдын 8 январына чейин президенттин администрация жетекчиси кызматында иштеп келген. 2009 жылдын 8 январында өз каалоосу менен отставкага кеткен. Ал эми 2009 жылы 13 мартта өлтүрүлгөн. Бул кылмышка шектелгендердин бири Рустам Саидиев сыртынан соттолгон. Ош шаарына Бириккен Араб Эмирлигинен алгачкы аба каттама ачылды. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдирди. Билдирүүгө ылайык, Ош шаарына Бириккен Араб Эмирлигинен Шарча шаарынан алгачкы аба каттама ачылган. 20 февралдан 21 февралга караган түнү саат 03:15 алгачкы учак Ош эл аралык аэропортуна конду. Каттама аптасына 3 жолу Air Arab авиакомпаниясы тарабынан жүргүзүлөт деп билдиришти шаардык мэриядан.